Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалы таңкы маданий музыкалык программасын кайрадан эле түз эфирде баштоо алдында турат. Бүгүнкү карап аткан таң ар бириңиздердин үйүңүздөргө амандыкты, жакшылыкты жана жалаң гана кубанычты тартууласын деген аруу таза тилектер менен дагы бир жаңы күндү баштап олтурабыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле бүгүн өлкөнүн бардык аймагында берекелүү күздүн алгачкы бир натыйжалары, жемиши чогулуп турган учуру. Бүгүнкү күндө кимде ким өзүнүн ошол түшүмүн чогултуп, кимде ким бүгүн жакшы бир кубанычтарынын үстүндө отурган болсо, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун деп каалап кетмекчибиз. 8 сентябрь бүткүл дүйнөлүк ошол журналисттердин шериктештигинин күнү катары белгиленип келет эмеспи. Жыл сайын ушул журналисттердин шериктештигинин күнүндө биз сиздер менен өзүбүздүн кесиптештерибиздин шериктештигини, тилектештигини дайыма сөз кылып келебиз. Эгерде сиздерди дагы бул кандай күн деп кызыктырып жаткан болсо, мен сиздерге кыскача ушул күндүн тарыхына токтолуп өтмөкчүмүн. Албетте 8 сентябрь эл аралык журналисттер уюмунун 1958 жылы өткөн 4-үнчү конгрессинде журналисттердин шериктештик күнүн белгилөө аныкталган. Мына ушул 1958 жылдан бери карай мына ушул күн журналисттердин шериктештигинин эл аралык күнү катары белгиленип келе жатат. Негизи ушул аталган датанын кабыл алынышына 1942 жылы фашисттик гестапо тарабынан камакка алынып, 1943 жылдын 8 сентябрь күнү Берлин шаарында жазага тартылган чехословакиялык журналист, адабий жана театр сынчысы, публицист, чехословакиялык компартиянын активисти Юлиус Фучик ысымы менен байланышкан ушул дата бар экен. Юлиус Фучик улутчул капаста жаткан маалында да моюнга салынган сыйрытмак менен репортаж деген китебин жазып чыккандыгын көпчүлүк жакшы билет. Жалындоо журналисттин чыгармасы 1950 жылы эл аралык тынчтык сыйлыгына арзыган. Мына ушундай басма сөз эркиндиги дейбизби, айтор ошол маалымат айдыңында өзгөчө орду бар. Бүгүнкү күндө өзгөчө өнүккөн доордо, илим билим техниканын жетишкен мезгилинде журналисттердин коомдогу орду өзгөчө бир орунга ээ экендигин айтпасак дагы белгилүү. Мына ушундай 1958 жылдан бери журналисттердин өз ара шериктештиги, өз ара тилектештиги жана өз ара күндөн күнгө замандын агымы менен кошо өнүгүп келе жаткандыгы көпчүлүктү кубантат. Анда эмесе биз бүгүнкү ушул багытта сөз кылуу үчүн өзүбүздүн коттуу студиябызга биздин аймагыбыздын эң мыкты, белгилүү мына ушул журналистика тармагындагы ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, кыйынчылыгынын баарын көтөрүп, жеңип, элди маалымат менен камсыздап, биздин чек арага жакын жайгашкан аймагыбызда маалымат коопсуздугун сактоого, маалымат коопсуздугун алдын алууга өзгөчө салым кошкон инсандар биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө конокто болмокчу. Андыктан бизден узабай биз менен бирге болуңуздар. Дагы бир жолу биздин катарыбызга жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөрүбүзгө кутман күн каалап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Күндүн башталышында алдыңыздарга кандай максат тилектерди койгон болсоңуздар, мына ушул тилектериңиздердин баары орундалып, сиздер көздөгөн максатка жемиштүү бүгүнкү күндө жетишиңиздерге тилектешпиз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө журналисттердин шериктештиги тууралуу сөз кылып жатабыз. Андыктан биз бүгүн өзүбүздүн коттуу студиябызга жана сиздерге белгилеп айткандай эле эмгектен эч талбаган сүйлөсө сөзү орундуу, жазса жазганы маанилүү, бизди ар тармакта жаңылыктар менен мезгилден артта калтырбай маалымдап келе жаткан Баткен облусунун чыгаан журналисттери менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө маек куруп, алардын жан дүйнөсүнө жумуштан башка учурдагы алардын бейнесине сүңгүп кирип, сиздер менен алар жөнүндө көбүрөөк тааныштырмакчыбыз. Анткени Баткен облусундагы журналистика тармагынын өнүгүүсүнө
Баткен облусунун ушул журналисттердин башын бириктирүүгө өзгөчө салым кошкон инсандарды биз бүгүн чакырганбыз. Анда эмесе көрсөтүүбүздүн коноктору менен тааныштырып өтсөм, Баткен облустук медиа борборунун Баткен таңы коомдук саясий гезитинин башкы редактору Акматов Адылбек Жуманович. Ошондой эле дагы бир коногубуз журналисттер коомдук бирикмесинин Баткен облусундагы өкүлү, Регион телеканалынын Баткен облусундагы кабарчысы, биздин кесиптешибиз Жайнаков Нургазы Нышанбаевич биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу болмокчу. Биздин эки журналистибиз тең буга чейин ошол КТРден баштап өлкөдөгү эң белгилүү маалымат каражаттарында эмгектенип, ошол эле учурда маалымат коопсуздугун Баткен облусунун аймагында абдан жакшы бир жолго коюп, өздөрүнүн кесибин аркалап келген инсандар. Ардактуу коноктор, биздин көрсөтүүгө кош келипсиздер. Алгач эле мына ушул сиздерди бүгүн журналисттердин шериктештигинин күнү менен куттуктап өтмөкчүбүз. Мына ушундай илим билим техниканын өнүккөн доорунда интернеттин абдан бир өзгөчө тездик менен өнүккөн мезгилинде журналист болуп эмгектенүү оңойго турбаса керек. Буга чейин журналистика тармагында кандай эмгектенип келдиңиздер? Бүгүнкү күндө кандай болуп жатат? Кандай кыйынчылыктар болуп жатат? Кандай жетишкендиктер болуп жатат? Мына ушуларды тасыккан адис катары сиздерден уккубуз келет. Анда Адылбек Жуманович, өзүңүз баштап берсеңиз. Чоң рахмат. Мен адегенде жалпы биздин калемдештерди, журналисттерди бүгүнкү ушул майрамы менен чын дилден куттуктайм. Бар болуңуздар, анткени бул өтө түйшүктүү, анан жооптуу, анан сыймыктуу кесип. Эмне дегенде биз ушул коомдун алдында кандай жаңылыктар болобу, кандай окуялар болобу, биз аркылуу ушу коомго тарайт. Ошондуктан бекеринен ушу журналисттерди бул 4-чү бийлик деп атабаса керек, анткени бул кээде ушул бийликтен да күчтүү, бийликтен да маанилүү, бийликтен дагы мындай ыкчам маалыматтарды жалпы коомго таратып, коомдук пикирди жаратат. Ошондуктан мен ойлойм, бул күн, бул кесип баарынан мындай түйшүктүү, анан сыймыктуу деп айтсам болот. Мына ушул айтсаңыз, мурда журналистика тармагында эмгектенүүдө жалаң гана барып, жеринен маалыматты алып, ошол жерден бир гана журналисттер так туура маалыматты берип келген болсо, бүгүнкү күндө аябай социалдык тармактар, социалдык медиа дейбизби, өнүгүп кеткен учурда ошол журналисттер кантип иштеп жатат? Албетте, заман өзгөрдү, бул баягы интернет кылымына келгенден кийин бул журналистиканын да иштөө андан бетер мындай жооптуу болуп калды. Эми биз ошол интернет соц тармактарда маалымат таратып жаткандар баардыгын эле биз журналистпиз дегендей таризде өздөрүнүн тапканын ошол интернет булактарына, соц сеттерге жайылтып, каалаган жерге коюп, мына биздин көз карашыбыз дегендей болот. Чындыгында бул элдин жалпы мындай коомчулуктун маалымат алуудагы мындай өтө мындай бир түйшүктүү, кыйын абалга кептеп койду. Эмне дегенде бир эле маалымат 3 кырдуу болуп чыгып калып атат. Кимиси кайсы маалыматка ишениш керек, эмне деш керек деген кырдаалга да туш болуп калган учурлар болот да. Ошондуктан соц тармактын интернет айдыңынын тарашы менен албетте журналистикадагы мындай кесипти аркалоо бул өзгөчө мындай түйшүктүү болуп келди. Ал эми чыныгы журналистиканын тажрыйбасына же болбосо ошол журналисттердин чыныгы журналистиканын жолу менен ошол маалыматтарды тактай турган болсок, анда ал бир эле маалымат, бир эле кишинин пикири болбойт. Ал жерде бир кишинин пикиринен алып ошол маалыматты такташ үчүн экинчи тараптын дагы сөзсүз пикирин угуп, анан ошол адилет фактыга, адилет маалыматка ошол журналист өзүнүн көз карашын гана бере алат. Ал жерде дагы ал журналист ошол фактынын нээси катары мындай кылыш керек, же андай кылыш керек деген жерде барбаш керек да. Ошондуктан бул журналистикадагы бир маалыматты так жеткирүүнүн өзү бул жөнөкөй эле эмес. Мына көрдүм, мен жеткирип койдум, көрдүм, алып койдум. Бул мына мисалы үчүн ал болгон окуянын аркасында не деген мындай тагдырлар болушу мүмкүн, не деген окуялар болушу мүмкүн, не деген адамдардын инсандык мындай беделине шек келтирип коюшу мүмкүн да. Мына ошондуктан бул журналистиканы тармагындагы мындай өзгөчөлүгү дал ушунда болсо керек. Бекеринен ошол 58-жылдан баштап журналисттердин тилектештигине, журналисттерге өзгөчө көңүл бөлүп,
маалымат таратуудагы мындай этика жөнүндө маалымат таратуу мыйзамдарын иштелип баса керек. Чындыгында бул кесипти аркалоодо журналист эң алдыда биринчи адилеттүү, анан билимдүү, анан ошол окуяны ошол кандай окуя болбосун ошону талдаганга өзүнүн мындай дарамети жетсе, ошондо ынандуу болот деп ойлойм да. Ошондон бүгүнкү күндө чындыгында эле сиз айткандай, интернет айдыңындагы соц тармактардагы тарап жаткан маалыматтардан улам журналистика тармагындагы мейкиндиги дейбизби же маалымат таратуунун мейкиндиги дейли, журналистика тармагыбыз маалымат таратуунун мейкиндиги ар тараптуу өнүккөн сайын бул кесипти иштөөнүн түйшүгү да ошончолук өсүүдө. Рахмат. Нургазы, айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол журналист катары жаш ошол тармактын баарын түшүнгөн, ошол тармактын баарында кошо агылып, ошол жакта кошо иш алып барган журналист катары сиз кандай көз карашта элеңиз? Саламатсыздарбы, биринчиден майрамыңыздар менен баардык кесиптештерди куттуктап кетем. Бүгүнкү күндө мына бул агайыбызга караганда биз акыркы учурда эле журналист болуп калдык. Себеби бүгүнкү күндө биз иштеп жаткан учурда мындай журналистика элге маалымат таратууда мүмкүнчүлүктөр өтө кеңири болуп калды да. Ошол эле жанагы өзүңүз айтып өткөндөй соц сеттер, ошол эле маалымат булактары көбөйдү десек болот. Анан бул учурда агайыбыз айткандай, бул жерде биздин ушул угармандар, көрөрмандар же болбосо окурмандар дейбизби, ушул жерде маалыматты кайдан алып атат, кандай маалыматты алып атат, ушуну аныктай билиш керек же болбосо талдай билиш керек да. Бүгүнкү күндө мына такталбаган маалыматтар деп атабыз. Мына ушунун айынан медиа сабаттуулук деген дагы өзүнчө бир термин келип чыкты. Бул медиа сабаттуулук ошол сен алып аткан маалыматтын чын төгүнүн сен өзүң аныктоо деген нерсе болуп атат да. Журналистикада мына ушул маалыматты бейтараптуу, калыс берүү бул биздин журналисттердин милдети. Бирок кээ бир учурда бул унутта калып атат. Бул жанагы эле ошол блогерлер дейбизби, же болбосо кандайдыр бир тараптын кызыкчылыктарын коргогон, көздөгөн журналисттер да болуп атат албетте. Мына ушул маалыматтарды биздин көрөрмандар өздөрү талдап, өздөрү аныктап, өздөрү туура кабыл алыш керек. Тилекке каршы Нургазы айтканда, азыр биздин окурмандар же болбосо ошол маалымат алуучулар мындай топ-топко бөлүнүп алган мындай өздөрүнүн группалары пайда болду да. Айрымдар атайлап ошол өзүнүн оппонентинен өч алыш үчүн туура эмес фейк маалыматтарды берет. Мына кечээ эле 2-3 күндөн бери бир белгилүү саясат жөнүндө маалымат тарап атат, бул көз өтүп кетти депчи. Бул эми не деген мындай бир өтө эле мындай аша чапкандык да. Чындыгында эле ал саясатчы, ал биздин катарыбызда эле жүрөт. Ошол өздөрүн өч алуу үчүн эмне үчүн бир адамдын чоң мындай тагдыры же болбосо өмүрү менен мындай ойлонуш керек да. Ошондуктан азыр мамлекеттик саясатта да, менимче жогорку кеңеште дагы ушул фейк маалыматтарды тараткандарга, туура эмес маалыматтарды жараткандарга атайын чектөө коюу үчүн мындай мыйзам даярдашты. Бул мыйзам канчалык ишке ашат? Мисалы чет өлкөлөрдө, мисалы Тажикстанда, мисалы биздин Борбордук Азиядагы бир катар өлкөлөрдө андай маалыматтарды таратууга мамлекет өзүнүн мыйзамы менен тыюу салган да. Тыюу салганда бул дагы жана айтылгандай бир журналисттердин эмес, тиги окурмандар, маалымат алуучулардын дагы өзүнүн топтору пайда болгон деген сөз болуп да. Ошондуктан бул күндө чын эле кырдаал маалымат таратуудагы жакшы эмес. Мына ошол учурда биз сиздер өзүңүздөр да белгилеп кеттиңиздер, журналисттерден сырткары мындайча айтканда, жөнөкөйлөштүрүп айтканда, ар бир жаран эле колунда мүмкүнчүлүгү бар телефондорду көтөрүп алып эле өзү журналисттин кызматына аткаргансып жатат да. Мына ушул учурда чыныгы журналистиканын чөйрөсүндө келген, чыныгы ошол тармакта иш алып барган журналист катары ошол журналисттердин тилектештигин, шериктештигин кантип көрөт элеңиздер? Мурда кандай эле, азыр кандай, ошону салыштырып айтып берсеңиз агай. Менимче журналисттер, чыныгы профессионал журналисттер бирине мындай тилектештиги абдан күчтүү. Кандай маалымат болбосун, алар мындай такташат. Эгерде ошо биздин журналистибиз мындай кыйынчылык мезгилге туш келип калганда, аларга
маалыматтык жактан, материалдык жактан, моралдык жактан колдоого дайыма мындай ынтызарда. Айталы мына биздин Баткендеги болуп аткан окуяларды биздин коомчулуктун бүтүндөй журналисттери биздин журналисттерге болгондой тилектештиги дайым болуп турду. Керек болсо кандай жардам берели, же болбосо ал жерге барганда мындай кооптуу жайлардан сактаныш боюнча өздөрүнүн сунуштарыны, же болбосо маалымат таратуудагы мындай бир өздөрүнүн кеңештери менен бөлүшүп турду. Ошол эле мезгилде материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы мындай жакшылап колдоп турду. Мунун өзү чын айтканда журналисттердин тилектештиги. Ал эми мен мунун баардыгын, мисалы үчүн булар деген эмелердин баардыгын биз журналисттердин тилектештиги деп айтабыз. Бул 58-жылы бекерине бул журналисттердин тилектештиги күнү деп белгиленген эмес. Анткени Улуу Ата мекендик согуштарда дагы биздин журналисттер аябай оор мезгилде жүрүшкөн. Алдыңкы передовой деп коебуз, мындай окуя курс болуп жүргөн жерлерде чагылдырууга аргасыз болгон. Ошол мезгилдерде да журналисттердин көпчүлүгү өз өмүрү кыйылган, же болбосо туура эмес мамлекеттин мындай туура эмес жаздым деген, туура эмес жазыктар менен камалып кеткендер, же болбосо ошонун азабын тарткандар да эми тарыхка карасак өтө көп. Ошондуктан журналисттердин тилектештик күнүнүн мындай атайын официалдуу турда белгилениши бул чындыгында эле бул жакшы гана мындай журналисттердин мындай стимул гана берет деп ойлойм да. Рахмат. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө бир катар журналисттердин башын бириктирип, өзүнчө бир коомдо журналисттер бир күч экендигини, бир өзүнчө бир ынтымактагы атайын бир кесип ээлери экендигини көрсөтүп, журналисттер коомдук бирикмеси түзүлүп иш алып барып жатат да. Мына ошол журналисттер коомдук бирикмеси ошол журналисттердин тилектештигин, шериктештигин өнүктүрүүгө кандай аракеттерди көрүп жатат? Жакшы суроо. Журналисттер коомдук бирикмеси бул ушул журналисттердин башын бириктирип десек, ошол жалпы эле өлкө боюнча, бул Баткен облусу эмес, өлкө боюнча журналисттердин бардын башын бириктирип келген бир чоң уюм болуп атат. Бул жерде кандайдыр бир укуктук жактан журналисттерге маселе жаралып калган учурда жакындан жардам бере турган, мына жакында эле пандемия шартында ошол журналисттер коомдук бирикмеси аркылуу бүт Баткен облусундагы, ушул жалпы эле Кыргызстандагы журналисттерге эң биринчилерден болуп бул жанагы коргонуучу каражаттарды бир жолу эмес 3 ирет мына ушул журналисттер коомдук бирикмеси жеткирип турду. Мындан сырткары акыркы болгон каргашалуу окуяда ушул тажик аскерлеринин агрессивдүү кол салуусунда дагы ал жерде журналисттер өз кызматтарын аткарып жатышты, ушул жерден элге маалымат берип жатышты. Мына ушул журналисттердин иштерин баалап, өлкөдөгү журналисттер өз алдынча колдоо көрсөтүштү. Буларга акча каражатын топтоп, ушул журналисттер коомдук бирикмеси аркылуу Баткендеги журналисттерге жанагындай коопсуздук кийим кечелерин дейбизби, жанагы каска, бул жерде ошондой кооптуу учурларда жаракат алып калбай турган кийимдер жеткирилип берилди. Бул бүгүнкү күндө ушул Баткендеги өлкөбүздүн башка аймактарындагы кесиптештерибиздин Баткендеги болгон журналисттерге болгон өздөрүнүн тилектештиги, шериктештиги десек болот. Бүгүнкү күндө негизи эле ушул журналисттер ортосунда бири-бири менен иштешүү өтө жогорку деңгээлде болуп атат. Бардык кызматташуу ишке ашып атат. Рахмат, абдан жакшы экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө журналисттердин шериктештиги тууралуу сөз кылып жатабыз. Алдыда биз ошол биздин журналисттер жөн эле өздөрүнүн жогоруда белгилеп өткөн чөйрөсүндө гана же журналистика айдыңында гана мыкты эле эмес, ошол жалпы эле көп кырдуу талант экендигин дагы биз сиздерге алдыда ачып көрсөтүп бермекчибиз. Жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин кайрадан кезигебиз. Адамдар майрамлат өмүрдү
жандарында болуғандай көңілді кейсең да ұнытқарып қоюшар алар барда дүйнө барда төгімді алар барда дүйнө барда төгімді жандап жүрсө вазирлердин жакшысын хандын дагы бейпил болот тактысы жан дүйнөнү майрам кылып жиберген жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы жашоодо болбосо деп муңайым жарыктанткан нур чачкандай күн айым жабыркаган жүрөктөргө нур чачып жакшы адамдар көп болсо кен ылайым жакшы адамдар көп болсо кен ылайым жабыркаган жүрөктөргө нур чачып жакшы адамдар көп болсо кен ылайым жакшы адамдар көп болсо кен ардайым Биздин катарыбызга кайрадан эле жаңыдан кошулгандар болсо, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун деп каалап өтмөкчүбүз. Ал эми биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө 8 сентябрь журналисттердин тилектештигинин, шериктештигинин күнү катары белгиленген жакшы бир өзүбүздүн кесибибизге байланышкан майрамдын алкагында биз өзүбүздүн ушул Баткен облусунда Баткен когалаңында, андан кийинки ушул биздин чек ара аймагында жайгашкан Баткен облусубуздун бир катар ошол чек ара чырларынын учурунда өздөрүнүн кесиби менен барып кыйынчылыгына, түйшүгүнө кооптуу жана жооптуу экендигине карабастан ошол учурларда мындайча айтканда окко аралашып өзүнүн түйшүктүү жумушуну аркалап келген Баткен облусундагы чыгаан журналисттерди биз бүгүнкү көрсөтүүбүзгө чакырып маек куруп жатабыз. Буга чейин биздин көрсөтүүбүздө биздин кесиптештерибиз өздөрүнүн ошол жумушуна байланышкан, журналисттердин жалпы тилектештигине байланышкан маселелер тууралуу сөз кылган болсо, биз мындан аркы көрсөтүүбүздө ошол журналисттер көп кырдуу бир эле журналист катары сөзгө гана чебер эмес, башка тараптардан дагы абдан мыкты инсандар болушкандыгыны, көп кырдуу таланттар, өзгөчө инсандар экендигин сиздерге ачып бергибиз келди. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биздин күтүлбөгөн суроолор деген атайын бөлүгүбүз бар. Анда эмесе биз кезекти ушул күтүлбөгөн суроолорго берип, биздин кесиптештер үчүн атайын бул жерде суроолорду даярдаганбыз. Анда эмесе урматтуу коноктор, мына ушул сиздер үчүн атайын суроолор жазылган.
ошол суроолордон бирден тандап өзүңүздөргө каалаган жакканына жооп бере берсеңиздер болот. Адылбек Жуманович, сиз өзүңүз баштап берсеңиз. Адылбек Жумановичке мындай суроо келиптир. Эгерде сизди облуска жетекчи кылып дайындаса, ишти эмнеден баштамаксыз деген күтүүсүз сурообуз бар экен. Адылбек Жуманович, сиздин жообуңуз. Микрофонду алып алыңыз. Кызыксыз, чындыгында эле күтүүсүз суроо экен. Мен негизи ушу область жетекчи болгом деп кыялданбадым да, бирок чындыгында эгер мен бүгүн облустун жетекчи боло турган болсом, мен эң ириде ушул тартипти өзгөчө көзөмөл жасамакмын. Эмнеге дегенде, азыр жетекчилердин көпчүлүгү айыл өкмөттөрү болуп, кайсы жерге барсаң, ал жерден эч кимди таппай калган кырдаалдарды мен көзүм менен көрүп жүрөм. Ошондуктан тартип болбосо, ошол берилген 8 сааттык жумушту эффектив аткарбаса, бизде өнүгүү болбойт да, бул жактан канча кыйкыр болсо. Экинчиден, мен кадрлардын мындай тажрыйбасына өзгөчө көңүл бөлмөкмүн. Мен туш келди эле, мисалы үчүн, географты, журналистти географ же болбосо теги айыл чарбасына филологду койбой эмесмин. Анткени ал жердеги мындай чыныгы тажрыйбасы бар, ушул айылдын, элдин көйгөйүн чече ала турган өзүнүн аброю бар, кадырлуу, анан мындай жаш, балким мындай өзүнүн энергиясы, өзүнүн потенциалы кең кадрларды тандоого өзгөчө көңүл бөлмөкмүн. Анан жетекчи болгондон кийин бул сөзсүз адилеттүү болуш керек. Эгер адилеттүү болбой эле, менин тууганым эле, мен ушунун көңүлүн калтырып коем эле деп жүрө берсең, анда коомубуз алга жылбайт. Ошондуктан мен өзгөчө бул ушул эгер жетекчи болуп калганда коммунисттик доорундагы айрым принциптерди мындай так кармамакмын да. Ансыз абдан жакшы экен. Алга жылуу болбойт деп ойлойм. Рахмат, абдан жакшы экен. Ошол Адылбек Жумановичтин биринчи кезекте ошол тартипке көңүл бургандыгынан бир учур эске келди. Биз билебиз, ошол журналистика чөйрөсүндө чогуу иштеп жүргөн учурда айрым айыл өкмөттөрдүн башчыларынын жумуш ордуна барып, шапкеси турат өзү жок деген бир курч материалдарды даярдаган учурларыбыз болгон. Абдан жакшы, рахмат. Нургазы, сиз алсаңыз. Бош убактыңызда эмне менен алектенесиз дейт. Ошол көпчүлүккө кызыктуу болуш керек. Журналисттер өздөрүнүн бош убактысында кандай жумуштарды жасагандыгы, андыктан биз ошол эки журналист менен башка журналисттердин дагы тилектештигини, шериктештигини айткыбыз келет. Андыктан журналисттер бош учурунда эмне менен алектенет? Бош учурунда мен өтө жалкоомун. Мындайча айтканда, эч нерсе менен алектенбейт экенмин. Ошол эле өзүбүздүн тармак боюнча эле жанагы интернет тармактарына кирип алып, маалымат издөө, же болбосо ошол кандайдыр бир видеолорду монтаждоо, ошол эле соц сеттерге бир материалдарды даярдоо менен эле алектенет экенмин, ачыгын айтсам акыркы учурда. Мен айтпайм жанагындай мен айыл чарбасы менен алектенем, жерге иштеймин, же болбосо бир нерсе кылам деп. Ачыгын айтсам, бүгүнкү күндө андай иштер жок менде. Демек, журналисттин бош убактысы болбойт, жалаң гана бош убактысы болсо, маалыматтын үстүндө иш алып барат, Негизинен ошол бош убакыт деген өзү туура эмес болуп калат экен. Себеби биздики ошол медиа тармагы бул бардык эле жашообуз бүгүнкү күндө мүмкүн көпчүлүк адамдардыкы ошондой болсо керек. Ошол медиа тармагы менен мындайча айтканда жуурулушуп калгандай. Рахмат. Кийинки суроого өтсөк, агай. Кайра эле сиздин көрөгөчтүгүңүздү, сиздин ошол көп жылдык тажрыйбалуу жактарыңызды эске алып, сизге ушундай суроолор туш келип жатат окшойт. Келечекти кандай элестетесиз? Өлкөнүн келечеги, журналистиканын келечеги? Мен ойлойм, өлкөнүн келечегине ишеним болуш керек. Бул ишеним биринчи болуш керек. Өзгөчө мен кыргыз деген мамлекетибизди абдандай сүйгөн патриот инсанмын. Мына кечеги танкисттердин дүйнөдө биринчиликти алып чыкканда мен чын эле ошол офицер эле чын эле мен деле толкундандым. Анткени биз ушул өлкөбүз үчүн баардыгыбыз өзүбүздүн салымыбызды кошпосок, анда бул өлкөнүн келечеги болбойт. Ошондуктан менин негизги оюм ушул. Журналистиканын келечегин кандай элестетесиз? Журналистиканын келечеги чындыгында барган сайын жеңил болбойт. Анткени биз азыр интернеттик коомдо жашап атабыз. Бул маалымат деген, мына азыр эле менин кесиптешим Нургазы айтып кетти. Мен бош убагымда бир гана маалымат издейм дедим.
бир эле Нургазы эмес, азыр биздин 6 жашар балдарыбыз деле ошол телефонду алып маалымат издейт. Ал кайсы маалымат издеп атат, эмне деген маалымат издеп атат, анын өзүн жеке кабылдамаса, а чындыгында биз ошо дүйнө уга турган, дүйнө биле турган маалыматты биз ошо журналисттер жеткирип бере алсак гана ошондо биз ошол журналистиканын келечегин көтөргөн болот элек. Абдан жакшы, рахмат. Нургазы мырза, сиздин кийинки сурооңуз. Бул сөзсүз түрдө күтүүсүз суроолор. Бала кезиңизде алгачкы сүйүүңүздү кантип билдирген элеңиз деген өзгөчө жумушка байланышпаган суроо. Жумушка байланышпаган суроо экен, бирок мен чындыгында бул нерсеге мен кандай десем, мен бала кезибизде билдирген деле эмеспиз, ачыгын айткандачы. Биздин бала кезибизде азыркындай соцсеттер жок, мындай биз ошол кат жазып жүргөн учурга дал келип калганбыз, бирок ошол катты дагы бергенге бизге мындайча айтканда убакыт тардык кылып калды. Тез эле ошол кат берүүчү учурунан эле телефонго өтүп кеткенбиз. Анан кимиси менен жөнөткөнүн кайлуу экен ойлонуп бүткүчөк. Бүгүнкү күндө үйлүү жайлуу болуп калдык ошол бала чага. Абдан жакшы экен. Демек, жубайыңызга кантип алгачкы сүйүүңүздү билдирген элеңиз? Бизде ушул жергиликтүү менталитетке ылайык эле биз өзүбүз билдирген эмеспиз. Ушул жеңелери болгон, биз жеңелерин уртумчу кылып, жеңелерине айтып, бүт тартыбызды, болгон армандарыбызды анан жеңелерибиз барып ушул кайын сиңдисине айтып, алдындагы жеңеси болот да. Ошентип эле анан уртудо жолугушуп, сүйлөшүп. Абдан жакшы, элибиздин жакшы бир нарк насили менен, каада салты менен баш кошконсуз. Айтып атпайбы, биздин жанагы период мындай болуп калды. Мүмкүн мен үчүн ошондой болуп калгандыр. Кыз жигит болуп, же болбосо мындай багаралап жүргөн учурлар болгон эмес. Жакшы экен, рахмат. Агай, сиздин кийинки сурооңуз. Эми кайра эле сизге мына ушундай сизди тажрыйбалуу, мындай келечекти көрө билген, ошол Баткен окуясында дагы, чек ара окуяларында дагы жүргөн, ошол облустун ар бир ийне жибине чейин көйгөйүнү жакшы билген, өлкөнү кошо чагылдырып алып жүргөн, көп жылдар бою ошол КТРде өлкө боюнча маалымат берип келдиңиз. Ошондой инсан катары сизге эмнегедир ушундай суроолор туш келип атат. Биз аралаштырып эле койгонбуз. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз деген суроо келиптир. Жакшы суроо экен. Эгерде мен президент болуп калганда эң ириде улуттук идеологияны ишке киргизмекмин. Анткени биз ар бир кыргыз мамлекетинде жашаган жаранды улуттук идеология менен камсыз кылбасак, менин ата мекеним, менин жерим, менин өлкөм, мен гана ушул өлкөнү багындыра алам деген жакшы мындай аң сезимди биз ар бир жаранга жеткиргенде гана биздин мамлекетибиз өнүгөт деп ойлойм. Экинчиден, эгер мен чын эле президент болуп калганда, жанагы айткан эле суроом, биринчи мен ушул тартипти аябай катуу кармакмын. Мындан тышкары ошол эгер чын эле ушундай бир кыялдар ишке ашып кала турганда, мен эң ириде ушул эки нерсени адегенде ушундай кылып, анан кадрдык иллюстрация жүргүзмөкмүн. Анткени 10 жылдап, 30 жылдап биздин мына менин поколение, мен дагы айтайм, айткандан артык мына биздин поколение ушул силерди жаш мундардын алдында биз кечирим сурап туруп, акырын жолго чыгып билимдүүлөргө, тажрыйбалууларга, Америкадан окуп келген, Япониядан окуп келген кыргыздын абдан кыйын жигиттеринин тажрыйбаларына карап, ошолордо мындай мамлекеттин точкаларын, мамлекеттин жетектеген жерлердеги аймактарга коюп, тармактарда коюп, ошолорго мен мындай натыйжасын күтмөкмүн да. Жакшы экен, рахмат. Нургазы мырза, эгер кааласаңыз аралаштырып алсаңыз болот, кааласаңыз. Мен жанатомер катарынан албактым эле эми бул жагынан. Журналист болбой калганда кайсы кесипти тандайт элеңиз деген кийинки сурообуз ушундай экен. Журналист болгонго чейин мен өзүм ушул кесибимди тандап, ошол өзүмдүн кесибим боюнча дагы бир аз эмгектенип калганмын. Бул ошол мамлекет жана муниципалдык кызматта иштемекмин. Алгачкы өзүмдүн ишимди ошол мэрияда, ошол жерде жетектөөчү адис кызматынан баштаганмын. Ал жерде дагы ушул 1,5 жылдай аралыкта иштеп калдым насип болуп. Андан кийин ушул журналистика тармагына
аралашып баштадым, бирок ушул көпчүлүк менин эмгек жолумда ушул журналистика тармагы басымдуулук кылды. Албетте эми мындан аркы азыр элестете албайтам, журналистикадан кеткенде мен кайсыл кесиптин ээси болом. Себеби журналистика бул өтө мындай кызыктуу кесип болгондуктан, ошол эле учурда эркин кесип десем дагы болот. Себеби биз ошол эле мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматкер катары ушул жумуш графиги 8 сааттык сөзсүз сакталыш керек эмес биздин кесипте. Биздин графигибиз түнкү саат 12 болсо дагы кайсыл жерде кандайдыр бир окуя болуп калса биз ошону элге жеткирүүгө милдеттүүбүз. Керек болсо түштөн кийин ишке келебиз. Бул мен үчүн бүгүнкү күндө ушул журналистиканын өзүнүн жакшы бир жактары деп ойлоймун. Себеби ошол эки кесипте иштеп көргөндүгүм үчүн бул кесип мен үчүн өтө кызыктуу болду. Бирок бул ошол графиктен сырт деген менен бул жерде жоопкерчилик же болбосо ал жак бул жагы наркка караганда жеңил дегендик эмес. Бул тескерисинче өтө кайсы бир көйгөйдү көтөрүп чыгып ошонун чечилгенине таасир этүү бул сизге көбүрөөк жакты. Жада калса кесипти алмаштырууга деле аракет кылып көрдүңүз, бирок журналистикадан алыстап кете албай койдуңуз. Абдан жакшы, сиздин өзүңүзгө абдан ылайыктуу сурооторуш келиптир. Агай, сиздин дагы бир акыркы суроолорубузга кезек берели. Алгачкы сиздин журналистик материалыңыз кайсы болгон деген суроо экен. Мен ушул эсимде ушу 7-класста болуш керек. 7-класста окуп жүргөндө Алга деген газетага бир маалымат бердим. Тоң оюн почтальон деген. Анткени мен гезитти көбүрөөк окучумун. Анан үйдө да жазылган гезит ал мезгилде келчү. Жазылган дарегине үй бүйүнөн почтальондар таратчу. Биздин газетабызды негедир ошол почтальон алып келбей, мен гезит окубай калып, анан барсам ал киши катуу кагып койду. Сен бала каяктагы гезит сурап атасың деп уруп койгондон мен ошого ызам ачыдыбай райондук гезитке берсем Тоң оюн почтальон деп чыкты. Кийин ушул почтальонду жумуштан алып койду. Бирок ошол менин маалыматым гезитке жарыяланган күндөн баштап мен ошол мектептин журналисти деген атка кондум. Бардыгы тааныган тааныбагандарды мына журналистика атат деп жүрүп ушул дем болду, шык болду. Айтор мен ошол бүткөндөн кийин Кыргыз мамлекеттик университеттин журналистика факультетине барып тапшырып, ошо журналист кесибине ээ болдум. Мына бүгүнкү күндө 45 жыл иштедим. Анын ичинде 16 жыл КТРКда, андан тышкаркы негизи 40 жыл ушул гезит тармагында, анын арасында мамлекеттик кызматтарда да жүрдүм. Бирок мага негедир азыр менин кесиптешим Нургазы айткандай бул тармак, бул журналистика абдан жакын болгондуктан мен бул жактан кете алган жокмун. Жакшы, рахмат. Айтып коет эмеспи, журналистиканын тузу оор болот депчи, оңой менен киши бул кесипти таштап башка кесипке өтүп кете албайт деп көп эле айтылып келет. Нургазы мырза, сиз үчүн акыркы суроо. Жакшы көргөн ырыңызды ырдап бериңиз деген коркуп турган суроом ушул эле. Эми ырлардын баарын эле жакшы көрөм. Маанилүү, маңыздуу ырлар болсо баардыгын эле жакшы көрөм, бирок менде ушул ырдоо деген эч эмем жок, шыгым жок. Өзүмчө дагы мындай кыңкылдап ырдай албайм, өзүм эч жакпайт ушул ырдаган учурумда. Ошондуктан ушул суроону мүмкүн болсо мени аяйсыздарбы, мүмкүн болсо андай сизди аяп жумуш учурунда бир эсте калган жакшы бир күлкүлүүбү, кубанычтуубу бир окуяга алмаштырып айтып берсеңиз. Өтө көп болот. Күлкүнүчтүү, кубанычтуу окуялар, бирок мен ушул эсте калган эле акыркы болгон окуя бул эми кандай десем, күлкүнүчтүү деле эмес, же болбосо кызыктуу деле эмес, бирок бул айласыздан болуп калган иш. Эми ал жерде журналисттер жүрдүк, ошол Көкташ айылында тажиктер менен кол салган учурда, ошол ок атылып жаткан учурда. Эми бул нерсени биз айтпайбыз, биз ошол жерге атайлап бардык, атайлап ошол элге маалымат берели деп бардык деп айтпайбыз. Ал жерде биз ушул эл үчүн ак кызмат кылдык, же болбосо дагы бир нерсе деген жанагындай лозунгдарды айткандан алыспын. Ал жерге биз чындыгында кокустуктан барып калдык, ал ошол жерде болуп калдык. Мүмкүн болушунча ошол өзүбүздүн колдон келишинче ошол жерде маалыматты берип аттык. Эгерде биз билип туруп ошондой жерге бармак дагы эмеспиз, ачыгын айткандачы. Куру патриот боло бергим келбейт.
ошол жерде болуп калдың, анан мен мындай кылдым, андай кылдым. Жок, негизи андай окуя болбосун. Мен бардык эле кесиптештерге айтам, ошондой кооптуу учурларда барбай эле койгула. Ал жерде ушул атайын органдар бар, кийин болбосо же болбосо кайсыл бир учурда маалымат берет. Аны биз журналисттер биз элге ак кызмат кылышыбыз керек. Биз ушул нерсе биздин милдетибиз. Жок. Кандай гана маалымат болбосун, бул адам өмүрүнө эч качан татыбайт. Ошол маалымат бере турган учур келет, коопсуз учур келет. Себеби биз ошол жерде аралашып жүрдүк. Албетте биздин чек арачыларга күч түзүмдөрүнө биз өзүбүздүн тоскоолдугубузду эле жараттык. Ал жерде эч кандай жардам бере алган жокпуз. А бирок элге ошол жерде кандай болуп атат, бир гана фактыларды келтире кеттик. Ал жерде ким тарабынан кол салынды, ким кайсыл жакка басып кирди, биздики эмне кылды, ошол жердеги биз фиксация эле кылып койдук. Реалдуу көрүнүштү гана байкап турдуңуздар. Келечекте бул тарых талдана турган болсо, ошол жерде ачык, чындык чыкканага эле салым коштук. Негизи эсте калган окуя ушул болду. Бүгүнкү күнгө чейин эсимден кетпейт. Бул жаман окуя. Абдан катуу таасир берди. Сөзсүз түрдө өкүнүштүү, бирок ошентсе дагы мындай окуяларда кезегинде 1999 жылы Баткен когалаңында Адылбек Жуманович сиз дагы ошол жерде чогуу аралашып жүргөндүгүңүздү жакшы билебиз. Ошол биздин Нургазы кесиптешибиздин сөзүн кубаттап айтайын деген оюңуз болсо керек. Албетте, Нургазы абдан туура айтты. Адам өмүрүнө тете эч нерсе жок. Чындыгында келе ушундай маалыматтарды бериш үчүн мындай алдыңкы ушундай окуяларга катышууга туура келет. Мен чындыгында 99-2000 жылдардагы, анан 2005 жылдарда Кадамжайдагы ушул ого ачкандан кайгылуу окуялардын арасында жүрдүм. Мен өмүрүмдө биринчи жолу ушул көз алдымда мындай каза болуп калган солдаттарды, көз алдымда жан талашып аткан биздин баатыр жигиттерибиздин эрдиктерин көрдүм. Чын эле кыргыз жигиттери башка мамлекеттин жокерлерине караганда булардын жүрөгүндөгү мындай мекенчилдик сезими чын эле күчтүү экен. Мен ушул ок атылып жаткан жерде октон тайманбай ошол жерге кирип бараткан биздин кыргыз жигиттерин карап туруп, биздин армия, биздин элибиз эч качан мындай духу менен, өзүнүн мекенчилдик сезими менен жеңилбейт го деп ойлоп калдым да. Чындыгында мына биздин Баткенибиз бир эмес, мына 2-3 ушундай кайгылуу окуяны баштан кечирди, бирок үчөөндө тең биздин ушул мекенчил жигиттерибиз мына ошол эле жердеги Көкташтагы ошо Головнойду кайтарып турган биздин ички аскерлер бөлүмүнүн 18 жоокер не деген чоң туруштукка туруп берди. Не деген мындай баатырдык. Ал ошол эле мезгилде биринин дагы мындай колунан мындай мурду канаган жок. Алар аябай тактичный, аябай мындай патриоттук сезим менен биздин элибиздин мындай 18 жоокер бүтүндөй өлкөнүн мамлекеттин намысына чыдап койду да, намысына жарап койду. Бул жөн эле окуя экенин дейин десең, кече мына дүйнөлүк танкисттердин чоң сыноосунда биздин кичинекей кыргыз жоокерлерибиз дүйнөнү таң калтырып койду. Мындай жерлердеги биздин патриоттук сезим, мына ушундай окуяларды чагылдырып, ушундай жерлерде катышып, кээде ушундай өмүрүңө тобокел салганыңа дагы мындай кайыл болуп каласың да. Анткени мекен үчүн кызмат кылдың да. Ал канчалык баягындай оор болосун, ал баягы жеңишке жеткениңден өзүңчө мындай дем алып каласың да. Мына менин мамлекетим, мен мамлекет үчүн ушундай иш жарадым деп. Ошондуктан бүгүн чын эле журналисттердин тилектештик күнү. Мына ушундай мезгилде ушундай маалыматтар чагылган сиздерге, Канышай сизге мына мен майрамыңыздар менен куттуктагым келет. Эмнеге дегенде сиз дагы мындай түйшүктүү, анан мындай өтө эмгекчил, мына биз келгенге чейин кандай мындай көрсөтүүнү даярдап, бизди канчалык өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен эфирге алып чыкканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мен албетте журналист болгоныма өкүнбөйм. Бардыңыздарды, жалпы эле ошо Кыргызстандагы журналисттерди, өзгөчө Баткен областындагы журналисттерди тилектештик майрамы менен чын дилден куттуктайм. Бар болуңуздар, адилет бололу, бирөөдүн тагдыры үчүн, бирөөдүн өмүрү үчүн, жоксо бир өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз үчүн бирөөсүн мактап, экинчисинин көңүлүн алгандан алыс болобуз. Мен ойлойм биздин
аймакта ошондой мыкты журналисттерибиз көп деп эсептейм. Рахмат. Биз телекөрүүчүлөрүбүздөн келген СМС билдирүүлөргө кезек беребиз. Акыркы сандары 596 менен аяктаган телекөрүүчүбүз СМС билдирүү жибериптир. Саламатсыздарбы? Баткен телеканалы дейт. Баткендин мыкты журналисттеринин иштерине ийгилик каалайбыз. Өздөрүнө ден соолук, үй бүлөлүк бакыт деген жакшы каалоо тилек бар экен. Дагы бир СМС билдирүү бар экен. Акыркы сандары 131 менен аяктаган. Саламатсыздарбы дейт. Адылбек агай, Нургазы, сиздердин бардык материалдарды көрөбүз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сиздердин маалымат бизди так туура маалыматтар менен камсыздап турат. Сиздерге рахмат деген ыраазычылыктар бар экен. Дагы бир СМС билдирүүгө кезек беребиз. Акыркы сандары 978 менен аяктаган телекөрүүчүбүз. Саламатсыздарбы? Баткен телеканалы журналисттерди майрамы менен коттуктайбыз дейт. Сиздер ар бир ишиңиздерде кайсы жерге барсаңыздар ар түрдүү кесиптин ээси болосуздар. Бул сиздер үчүн кыйын эмеспи деген суроо менен өзүнүн билдирүүсүн жөнөткөн экен. Чындыгында айыл чарба тууралуу маалымат даярдаганда айыл чарба адиси болууга туура келет. Мугалимдер тууралуу болгондо билим берүү кызматкери болууга туура келет. Мына ошол тууралуу айтып жатат окшойт. Сиздердин жообуңуздар. Албетте, өтө жакшы суроо. Мен айттым го буга чейин ушул башка кесипте мэрияда иштеп калдым деп. Ал жердин эмеси ушул бир эле кесипте, бир эле багыт боюнча кетесиң да, журналистика мына азыр айтылгандай эле, бул ар бир кесип. Күнүгө сен жаңы кесиптин ээсисиң да. Ушул жагынан өтө кызыктуу болду. Бул албетте эгерде кесибиңди сүйүп, ошол боюнча иштей турган болсоң, бул кыйын эмес. Эң негизгиси бирөө кызыгыш керек кайсы бир ишке. 99% аракет, 1% талант деп коебу, ошондой болуш керек. Мен адаштырбадым ага. Ошондуктан биз аракет кылсак, сөзсүз кайсыл гана тармак болбосун биз чоң жетишкендиктерге жетебиз. Мына акыркы эле Олимпиадада биздин спортсмендерибиз кандай чоң жетишкендиктерге жетти. Бүткүл кыргыз эли сыймыктанды. Акыркы мына ушул танковый биатлондо ал жерде дагы өтө чоң жетишкендиктерге жеттик. Мына ушул нерселер бардык аракеттин айынан, колдоонун айынан журналисттерден дагы абдан чоң ийгиликтерге жеткен биздин кесиптештерибиз бар. Ошол эле тилектештик, ошол эле шериктештиктин айынан мына Баткен облусундагы бизди колдоп өлкөбүздөгү кесиптештерибиз ар кандай тилдерге которуп чыгарып атты. Ошол маалымат согушунан артта калбайлы, маалымат согушунан жеңилип калбайлы деген дүйнөлүк тилдерге которулуп биздин маалыматтар чыгып атты. Бул дагы эле ошол эле тилектештик, ошол эле колдоо журналисттер өздөрүн бири-бирин. Ошондуктан мен айтарым, сөзсүз түрдө кызыгуу болуш керек. Бул жерде албетте кыйынчылык деген бар. Кыйынчылык болбосо жумуш болбойт, кыйынчылык болбосо адам такшалбайт. Дайыма ушул кыйынчылыктарга даяр болуп, аракет менен иштеш керек. Рахмат. Дагы бир телекөрүүчүбүздүн СМС билдирүүсүн окуй кетели. Акыркы сандары 049 менен аяктаган телекөрүүчү. Саламатсыздарбы? Сүлүктүү шаарынан сиздерге жазып жатамын дейт. Сиздердин даярдаган маалыматтарыңыздарды, эфирлериңиздерди калтырбай көрөмүн. Келечекте мен дагы ушул кесипти тандагым келет. Жаш кызыккан журналист боло тургандарга эмне деп кеңеш бересиздер деген кызыктуу суроо экен. Албетте, мен азыр ошол жаш журналисттин тилегине тилектеш болгум келип атат. Эгерде сиз чын эле журналист болгуңуз келсе, мына биздин медиа борборго мен азыр ушул областтык Баткен таңдаган гезитте дагы редактор катары иштейм. Эгерде сиздин маалыматтарыңыз болсо, бизге жиберип туруңуз. Биз сиздин маалыматыңызды сөзсүз мындай талдап көрүп гезитке берип турат. Бул сиздин келечегиңизге болгон мындай бир ишеним пайда болор. Балким ошол тажрыйба аркылуу сиз максатыңызга жетет болушуңуз керек. Мен азыр Нургазы кесиптешимдин сөзүнө кошумча бир кызыктуу нерсени айтып келип атат. Улуу полководец Наполеон айткан экен: мен 3 чоң батальондон 3 чоң мындай полктон коркпойт элем армияда. Мен 3 журналисттен корком дейт экен да. 3 журналист. Мага эң башкысы ушул 3 журналист эмес, ушул 3 чоңдай армиянын дивизияны коюп койсоңор, мен ошол менен тил табыша алам. А так журналисттердин немеси менен корком деп чочулаган экен да. Бул улуу адамдын айткан оюн көрбөйсүзбү? Журналист ошондой чоң улуу, ошондой чоң да дүйнөнөн багынткан адамдардын сестентен да. Неге дегенде ал ошонун так туура
жеткиликтүү маалыматтар менен ошол фактыны ошондой жерде койсо, ал жердеги көп мындай нерсени бузуп коет да. Ошондон ушундай улуу тарыхый инсандар дагы ушу журналисттердин эмгегине өзгөчө баа берген. Журналист бул өтө мындай коомдогу алдыңкы күч да. Ошондуктан ар бир маалыматты даярдоодо эгер сиз кайсы президент болобу айталы, же болбосо кандай министр болобу, бардыгы менен ошонун деңгээлинде сүйлөшө алган журналист гана журналист болот да. Так микрофон тусуп алып, бул кандай да, тиги мындай да деп мындай тергөөчүнүн ролун эмес, бул чыныгы журналисттин ролун аткарган учурда гана бул баягы коомдо өзүнүн ордун калат. Ошондуктан журналист эң алдыда мындай ошол билимдүү, анан ошол тармак боюнча өзүнүн маалыматы болуш керек деп ойлойм да. Абдан жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Атайын биздин көрсөтүүгө убакыт таап келип, мына ушундай бир орчундуу, пайдалуу кеңештериңиздерди айтып, ойлоруңуздар менен, пикирлериңиздер менен бөлүшүп, ошол биздин кесиптин ары барктуулугун, ары нарктуулугун, түшүктүүлүгүн, жооптуу экендигин белгилеп көрсөтүп, биз менен ошол күтүүсүз суроолорубузга жооп берип, өз пикирлериңиздерди айтып бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Албетте сиздер үчүн бул жакта көптөгөн жакшы каалоо тилектер, жакшы бир пикирлер дагы деле келип жатат. Биз жалпы телекөрүүчүлөрүбүздүн атынан жыйынтыктап сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма түшүктүү, жооптуу ишиңиздер ийгилик менен гана коштолсун деген тилектерибизди билдирмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте журналист коомдун күзгүсү. Журналисттер деги эле массалык маалымат каражаттарын 4-чү бийлик бутагы катары, 4-чү бир өлкөдөгү күч катары эсептеп келгени дагы жөн жерден эмес экен. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө 8-сентябрь журналисттердин шериктештигинин күнү тууралуу сөз кылдык. Сиздер жакшы билесиздер, журналисттер биздин коомдун күзгүсү катары. Кандай гана маалымат болбосун, кандай гана кырдаал болбосун, дайыма алдыда сиздерге кызмат кылып келе жатат. Мына ушундай биздин кесиптештерибиздин түйшүктүү жумушуна биз дагы ийгиликтерди каалап, кандай каалоо тилектер, кандай алдыңыздарга койгон максаттар болсо, ар бир журналист ошол өз максатына жетсин деген жакшы тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Каныш Аяшымова алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин саламатта калыңыздар.